Азыр баарыбыз көп нерседен кабардарбыз. Кайсы нерселер күнөө экенин билебиз. Бирок биз билсек дагы билмексен болуп же чындап эле билбей байкабай чоң күнөөгө бата берет экенбиз. Ал күнөө кайсы десеңиз калп айтуу. Бул жаратканын алдында өтө чоң күнөө. Себеби сиз таптакыр жок нерсени бар кылып калп айтып жатасыз. Билесиздер, амал дептериңизге оозуңуздан чыккан ар бир сөзүңүздү периштелер жазып турарын. Бир улуу аалым айтат: эгер бирөө сизден саат канча болду деп сураса, сиз саатыңызды карасаңыз 3-кө 5 мүнөт калган болсо, сиз эми 3 болуп калды да деп 3 болуптур деген болсоңуз, сиз жалганчы болуп жазыласыз дейт. Себеби 3-кө дагы 5 мүнөт бар эле. Көрдүңүзбү? Калп айтуунун орду канчалык өкүнүчтүү экенин эч убакта эсиңизден чыгарбаңыз. Биз калп айтууну балдарыбызга кантип үйрөтөбүз? Үйдө жок деп койчу, уктап атат деп койчу, жана башка. Бир даанышман айтат: силердин балдарыңар келечекте калп айтмак тургай, калп айтуу, жалган айтуу деген сөздү китептерден, сөздүктөн дагы таппай тургандай болсун дейт. Анан дагы куйруктуу калп деген болот экен. Мисалы, кара балтара келатасыз, бирөө телефон чалып, каерге келдиң десе, мына Бишкекке кирип баратам дейсиз. Ушундай куйруктуу жалгандар акыреттеги азапка салып өкүндүрөт экен. Пайгамбарыбыз дагы тамашалап сүйлөгөн, бирок тамашаларына кымындай да калп кошкон эмес. Бир күнү бир кемпир келип: "О Алланын элчиси, мага дуа кылчы, Алла Таалам бейишти насип кылсын" дейт. Пайгамбарыбыз болсо, бейиште бир дагы кемпир болбойт дейт. Тиги кемпир ыйлай баштаганда пайгамбарыбыз жылмайып: "Бейишке кемпир эмес, кыз абалында киресиз. Ошондуктан кемпир болбойт дедим" деп тамаша экенин айткан экен. Туура, калп айтууга 3 гана учурда шариятыбыз, динибиз уруксат берилет. Биринчиси, согуш учурунда колго түшүп калсаңыз, сиздин мамлекетиңиздин сырларын сураса, мекениңизди сатпаш үчүн, кутулуу үчүн жалган айтсаңыз болот. Азыр эми согуш жок, Алла Таалам Кудай өзү сактасын. Урушуп бет карашпай жүргөн эки адамды элдештирүү бул экинчиси болуп саналат. Үчүнчүсү, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө калп айтса болот. Бирок кантип? Аялы күйөөсүнөн сурайт: "Мен аябай сулуумунбу" деп. Ошондо мактайсыз: "Сенден өткөн сулуу дүйнөдө жок" деп. Тетирисинче, аялы күйөөсүнө да ар кандай өзүндө жок сапаттарды айтса болот: "Сенден өткөн баатыр жок дүйнөдө" жана башка деп. Бул дегендик үй бүлөнүн бекем сүйүүсүн, ынтымагын бекемдейт дегендик. Калган убактарда эч качан жалган айтпаңыз. Куранда Алла Таалам баяндагандай: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну ма'ас-садиқин. Садақаллахул азим." О иман келтирген пенделерим, Кудайдан корккула жана чынчылдар менен бир болгула деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде, Абдулла ибн Масудтан риваят кылган хадисте ушундайча баяндайт: "Ва iyyakum wal-kadhib, fa innal-kadhiba yahdi ila-al-fujur, wal-fujur yahdi ila-an-nar." Muttafaqun alayhi. Мунун мааниси: калптан сактангыла, анткени калп сүйлөө бузукулукка жетелейт, а бузукулук болсо тозокко жетелейт. Пайгамбарыбыз баарыбызды ойнонткон өзүнүн хадисинде мындайча баяндайт: "Ким калп айтса, ал бизден эмес" дейт. Алла Таалам сактасын. Баарыбыз калп айтуудан алыс болуп, пайгамбарыбыз менен кошуна абалыбызда ахиретте Алла Тааланын жамалын көрүү насип болсун. Алла Таала барыңыздарга берекелүү, узун өмүр берсин. Ошол өмүрдө эч качан калп айтпаңыз.